Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Кытайда мусулмандарды кордоп, аларды кайра тарбиялоочу лагерлерге алып барып, кордуктун күнүн көрсөтүп, түрдүү түркүн актаарыларды ичирип, кааласа бирден өлтүрүп, органдарын сатып жаткан учурда Алла Таала Кытайдын башына оор күндү салды. Мындан бир ай мурда Кытайдын Телин шаарында чоң бороондуу куюн болуп, көптөгөн адамдар көз жумган жана миллиондогон доллар чыгым тарткан. Андан кийин кечээ алардын башына андан да чоңураагытагы бир азап түшүрдү. Кытайдын Шандун провинциясында Лекима тайфуну, башкача айтканда топон суусу, көптөгөн кишилердин өмүрүн алып кетти. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү аймактагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдирди. 11 августтун ичинде Чичжао жана Синдао шаарларынын жээгине жетти. Анын артынан нөшөрлөгөн жаан жаап, Лекима тайфуну Чжэцзян провинциясынын чыгышындагы Вэньлин шаарына жетип, шамалдын ылдамдыгы секундасына 50 метрге жеткен. Расмий маалыматтар боюнча тропикалык катуу шамал 1,5 миллиондон 3,5 миллионго чейин киши үйсүз калган. Тайфундан 175 миң гектар айдоо жер аянты жабыркап, 600 курулуш бузулду. Акыркы маалыматтар боюнча бул аймактарда көптөгөн адамдар каза болуп, экономикалык чыгым 2,5 миллиард долларга бааланды. Эгер Кытай мусулмандарга көрсөткөн бул зулумдугун токтотпосо, мындан да чоңураак азапка дуушар болушат. Жана бул азап бардык мусулмандарга кордук көрсөткөн адамдарга, мамлекеттерге жетип барат. Кимде-ким бир адамга зулумдук көрсөтсө, жазасын бул дүйнөдө да алат, акыретте да алат. Эгер ал Аллага ыйман келтирген мусулман адам болсо, анда анын азабы күчтүүрөөк болот. Алла капырларга хидаят берсин. Эгер хидаят пешенесине жазылбаган болсо, анда азаптуу өлүм насип этсин. Амин. Башкалар менен бул маалымат тууралуу бөлүшүп коюңуз жана каналга жазылыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.